Assalamu алейкум, урматтуу туугандар, бардыңыздарга жакшы жаңылык менен бөлүшүп коелук. Азыр өзүңүздөр билгендей Меккеде учактар учпай атканга байланыштуу көп кыргыздар умрага келип, гостиницалар бүтүп, көчөдө калып калгандар болуп атат. Ар кандай ситуациялар болуп атат, студенттер. Бардыңыздар, урматтуу туугандар, мына Кудай буйруса бүгүн башта иретке келтирип ишке түшүрдүк. Меккеде салынган, Садыр Нуркожоевичтин колдоосу менен салынган мейманканага баарыңарды чакырабыз, урматтуу туугандар. Бул жак харамдын ичине кирет, 100 000 сооптун ичине кирет территориясы. Анан бул жакта мечит бар, урматтуу туугандар. Жакын мынакей бул жакта мечит бар. Анан бул жакта дагы бетканда 1000 киши бата турган мечит бар. Бул жакта сабак өтө турган бардык шарттар бар. Жашай турган гостиницага бардык шарттар түзүлгөн. Шейшеп, мейшеп бардыгы мыкты, жаңы заманбап отель стилде курганбыз. Андан кийин могу кара жоргону Садыр Нуркожоевич кыргыз элине кызмат кылсын деп, ушуну мынакей кыргыз элине деп сатып берип отурат. Буларды давайте кандай кызмат болсо адамдарды ташыгыла, элдин кызматына иштесин деп бул эле машинени бербестен, эми экинчи машина, урматтуу туугандар, мынакей. Бул болсо Аккашка туугандар, Кудай буйруса. Буну дагы кыргыз эли үчүн деп Садыр Нуркожоевич ушу вакыф бүткөндө обещать эткен эле, ошол нерсени бизге табыштаган эле, ушул нерсенин баарын сатып алып мынакей вакыфка койдук. Урматтуу туугандар, вакыфтын ичин көргөзө турган болсок, мынакей көрүңүздөр. Бул жака ар бир кыргыз, 1000 кыргыздын жараны болсо бардыгы келе алат. Өзбек болобу, уйгур болобу, дунган болобу, бардыгы кыргыздар мынакей Нуркожо атындагы вакыф, урматтуу туугандар, бардыгы мыкты шартта, стартта турат, сизди эле күтүп турат иншалла. Бардыгыңыздар үчүн чын жүрөктөн жазалган, чын пейил менен кызмат кылганбыз, 1,5 жылдын ичинде салып бүттүк. Урматтуу туугандар, бардыгыңыздарды ушул жака чакырабыз. Өзүңүздөрдүн үйүңүздөрдө сезип, 1 тыйын төлөнбөйт, 1 копейка алынбайт, бардыгы иншалла сиздер үчүн салынган. Ушул жака келип, кенен жайгашып, ибадаттарыңыздарды кыла берсеңиздер болот. Бардыгыңыздар ушул жака чакырабыз, ичин дагы көргөзүп чыгарабыз, бардык шарттар бар, бардыгы түзүлгөн. Келес болду, чамаданыңыз менен келес дагы ибадатыңызды кыласыз. Бул жакта лифттердин баары, комнаталардын баары 6 этаж бардыгы бөлүнгөн. Кудай буйруса сиздер үчүн салынган иншалла мейманкана, кыргыздар үчүн. Баарыңыздар нар жак бер жак болбой, кыжалат болбой, студенттер болобу, каяктан болот, эмне болот, баардыгыңыздар келе бериңиздер, дайрекке жаза бериңиздер. Бул жактан биз тиркеп баардыгын Кудай буйруса список менен сиздерди киргизип баштайбыз. Баардыгыңыздарды Мекке шаарында салынган, кыргыздар үчүн салынган жатаканада, Садыр Нуркожоевичтин колдоосу менен салынган жатаканада баардыгыңыздарды күтөбүз.